келечек жаштары кандай болот дегенде мен жылызды көрсөтмөм. Мамлекеттен бир тыйын кеткен жок. Ошол фонддун эсебинен салынган спорт зал бул. Келечектен көп үмүттөндүргөн мыкты бир мекенчил кыздарыбыздын бири. Папам эч качан айтып бербептир да, мен муну кылып атам, мен тигини кылып атам. Эл дегенде колундагы ашын жерге таштаган адам эле. Мен байкасам атасына тартыптыр да. Урматтуу бір туугандар, Кыргызда жакшы бир сөз бар. Акылман өтөт, сыр калат. Акындар өтөт, ыр калат дейт. Элдин туткасы, журттун сүймөнчүгү болгон мекенчил уулдарын эл эч качан унутта калтыра койбойт. Эгер сиз Кочкор элине келип, алдыңыздан чыккан адамга Таалайбек Курткаев тууралуу сөз салсаңыз, мунун чындыгына көз жеткиресиз. Курткаев Таалайбек өз элинин жаркын келечеги үчүн жан үрөп, кыска өмүрүндө жасап кеткен опол тоо эмгеги мындан арыдагы эл оозунда айтыла берери шексиз. Таалайбек өзүбүздүн эле инибиз болгон. Мунун ушул айылга зор эмгектер жасап кетти өзүнүн кыска өмүрүндө. Байкуш иман саламат болсун, жаш кетти. Мына артыңарда турган мектепти, моореки чоң килейген спорт залды салдырды. Андан тышкары ушул айылга көп жолдорду чыгармачылык жактан аябай кош жылдыз анандай бир эмесин унутуп калдым. Ушундай бир фестивалдарды уюштуруп жарандарга жардам берди бечара. Ата журтун сүйө албаган адам ата мекенин сүйө албайт деген сөздө Таалайбек Курткаев туу тутуп жашагандай. Себеби анын мекенге болгон сүйүүсү өзү туулуп өскөн орток айылынан башталып, алгачында 150 адамдын башын бириктирген орток Шамыковдун жетектөө менен айылы үчүн албан иштерди жасоого киришкен. Анын демилгеси жана каржылоосу менен айылда жолдор, көпүрөлөр салынып, ар түрдүү ири долбоорлор тартылып келинген. Элим дегенде ичкен ашын жерге коюп, күйүп жанган уулун журтташтары айылдык кеңешке 3 жолу катары менен депутат кылып шайлашып, андан соң айылдык кеңештин жана райондук кеңештин төрагасы катары кызмат аткарып келген. Эл дегенде колундагы ашын жерге таштаган адам эле. Таалайбек көрөгөч эле. Алдын ала көп нерселерди, мына момуну кылалы, момунтуп койсок мындай болот деп көп нерселерди аракет кылчу. Ушул кенеде айыл болсо дагы таза суу киргизели, элибиз таза суу ичсин деп ошол таза суунун киришине да Таалайбек салымдары чоң. Акыл Ордо телевизордон бериле электе Таалайбек ачкан ошону. Балдардын билимин жогорулатыш үчүн, элдин саламаттыгын ойлоп, ошол больница салынып калса экен ушул жерге. Элибиз аман болсо экен деп аракетин кылды. Бул аймак Кочкор районунун Мантыш айылында жайгашкан социалдык шаарча. Бул шаарчанын дал ушул жерге жайгашып калгандыгына Таалайбек Курткаевдин эмгеги зор. Жашоочуларга ылайыктуу объектилер курулган. Мечити бар, ФАП бар, мектеп жана ушунун ичинде жашаган жашоочуларга ылайыкталып швейный цех курулган. Жашоочулар өздөрүн өзү камсыз кылып, баягы пособия, пенсиядан тышкары ушул швейный цехке келип иштеп, өздөрүн өзү камсыз кылганга. Таалайбек Курткаевдин эл үчүн жасаган эмгегин тизмектеп отурсаң, ал жаргы жалпыга тийген жылдыз сымал элес калтырат. Өзгөчө улуттун саламаттыгы, жаштардын билим алуусу үчүн көп түйшөлгөн. Анын бир гана Кочкор элине эмес, жалпы Кыргызга деген эмгеги азыр дагы замандаштарынын оозанса оозунда. Эл калп айтпаса керек. Ошо Кочкор районунун тургундары да айрыкча ошол районго, ошол чөлкөмгө эбегейсиз иштерди жасаган. Бул өзү мамлекеттик мындай ишканаларда иштебеген эле инсан болгон, бирок ишкер адам болгон. Эми жөнөкөй адамды ишкер боло албайт болсо керек, бирок ишкерлердин да ишкери болгон, анан кийин дагы боорукер ишкер болгон деп мен айтам да. Таалай Кыргыздын мыкты патриот жигиттеринен болчу. Ошо Кыргыз деп күйгөн ишкер, канчалаган жумуш орундарын түзүп, адамгерчилиги аябай бийик жигит болчу, эми өмүр кыска экен. Папам да таке дешчи да көбүнчө. Анан кийин мен канча Кочкорго барбай, баардык ошо. Мен до сих пор до конца билбейм папам элге канчалык жардам бергенчи. Мындай эл айтып бергенин билем,
бирок үйгө келип мага папам эч качан айтып бербептир да, мен муну кылып атам, мен тигини кылып атам. Мен үчүн папам башкача инсан да. Мен Таалайбек кызы Жылдыз Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарымдыктарына аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык биримдигин жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Жылдыз Таалайбек кызы 35 жашта. Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Кочкор айылында жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен жетек, мээримдүү жана камкор кыз. 30 жашында элдин элегинен өтүп, Кыргыз Республикасынын 7-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Эл өкүлү катары журт жүгүн көтөрүү вазыйпасы Жылдызга атасынан өткөн деп так кес айтсак жаңылышпайбыз. Анткени жогорудагы тасмада Таалайбек Курткаев жөнүндөгү баян буга далилдесек болот. Мен башында айттым, депутатка аттанганым бул менин себебим, бул эң биринчи атам болгон. Атамдын иштерин, атамдын атын элге таанытып, кандай жөнөкөй инсан, кандай жакшы иштерди кыла алат, мен ошону таанытам деп келгем да. Тоолуу аймактарга ушундай бир норма түзүп берсек туура болот деп ойлойм да. Ошого да бир көңүлүңүздү буруп койсоңуз. Мен байкасам, атасына тартыптыр да. Апасы да ишкер, бүгүнкү күндө апасында кылган эмгектери бул ошол Нарын облусуна, анын ичинде Кочкор районуна көптөгөн иштерди жасаган. Анан Жылдыз айында 7-чи чакырылышта мен байкасам, атасынан, апасынан кем калбаган эл өкүлү болду да. Өзүнүн ошол депутаттык милдетин шайлоочулардын алдында так, анан кийин убадаларына турган эл өкүлү болду деп мен терең ишеним менен айта алам. Ата жолун жолдоп, ишин улантуу айрым учурда кыз кишиге оор жана ошол эле учурда өөн учурашы мүмкүн. Бирок Жылдыз ал ишти улантпай кетүүгө болбойт эле. Анткени Таалайбек Курткаевди күткөн эли бүтпөгөн иши калган. Таза суу маселеси боюнча мен өзүм дагы ушул проблеманы чечем деп, мен да аграрный комитетке киргем да, атайын. Келечек жаштары кандай болот дегенде мен Жылдызды көрсөтмөм. 4-5 тилде таза сүйлөйт. Чет өлкөгө чыкканда котормочунун кереги жок. Азыркы шартта ушул Кыргызстанды биз алдыга өнүктүрөбүз десек, ушул Жылдыздай кыздар керек. Жылдыз Таалайбек кызы депутаттык мандат алганга чейин эле Таалайбек Курткаев атындагы коомдук кайрымдуулук фонд аркылуу бир топ иштерди жасай баштаган. Алсак тоолуу Нарын облусунун дээрлик бардык райондорунун бир канча айылына мектеп, бала бакча, таза суу сыяктуу социалдык маселелерди жогорку бийликке жеткирбестен, жеринен ыкчам чечүүгө бир топ көмөкчү болгон. Сөзүбүз коруу болбош үчүн алардын айрымдарына токтолсок, алгач эле Кочкордун чоң ортосуна тургузулган Турдакун Усубалиевдин эстелигине көз түшөт. Андан ары Кочкор районунун Мандыш айылындагы заманбап мектеп жана заңгыраган спорт зал. Бул спорт залды Таалайбек Курткаев атындагы фонд каржылады өзү. Мамлекеттен бир тыйын кеткен жок. Ошол фонддун эсебинен салынган спорт зал бул. Бул спорт зал мен мактанып эле коеюн, облуста мындай спорт зал жок. Биздин мектептин окуучуларына, айылдын элине ушунчалык кызмат кылып атат бул спорт зал. Республикалык деңгээлде, облустук масштабтагы мелдештер өтүп атат бул жерде. Такай. Биздин жаштарыбыздын кечкисин ушул жерде салышып, ушул жерде волейбол машыгышат, мелдештерди өткөрүшөт. Жакшы болду зал бизге. Ак жолтой зал болду, жакшы болуп атат бул жерде. Көрүп атасыздар мынакей. Комфорт эле. Мантыш айылында мектеп жок болуп, ушул чоң көйгөй болуп келген эл үчүн Асанабил кайрымдуулук фонду менен ушул мектеп түптөлүп, аягына чейин бүтпөй калды. Андан кийин ошол Таалайбек Курткаев фонду тарабынан мектеп аягына чейин бүткөрүлүп, $150,000 жумшалып, азыр мына ушул өзүңүздөр көрүп тургандай сапаттуу болуп бүткөн. Ушул жерден 6 жылдан бери ушул мектептин айылдын окуучулары сапаттуу билимге жетишип, көптөгөн ийгиликтерди көрсөтүп келип атабыз. Андан ары алсак, Жылдыз Таалайбек кызы депутаттык ишмердүүлүгүндө 100дон ашык социалдык маселелердин бүткөрүлүшүнө себеп болгон. Алыскы аймактарга медициналык лабораторияларды жеткизүү, таза суу жана сууга суу көйгөйлөрү менен бирге өзгөчө билим берүү тармагындагы маселелерге тикесинен тик туруп кызматын кылууга болгон аракетин жасады. Жылдыз Таалайбекова аябай
юрист дастыккан. Себеби ар бир жанагы келишимдердин, макулдашуулардын үтүр точкасына чейин окуп карап, ушундай курч өзүнүн суроолорун берчү да, сунуштарын берчү. Не только жана критикалап или бир кемчилдигин айтпай, ошондой эле өзүнүн сунушун айтат. Жаш депутат болсо дагы Жылдыз Таалайбековна ушул өзүнүн характери каттуу, ошондой эле туруктуу деп мен ушинтип айткым келет. Эми Жылдыз Таалайбек кызы биринчи кезекте жакшы үй бүлөнүн кызы. Билимдүү, адекваттуу, көтөргөн маселелери дагы дайыма актуалдуу, анан чечилет. Ошол эле учурда көп мындай кесиптештерден айырмаланып, Жылдыз Таалайбек кызы нарын менен, өзүнүн округу менен, айылдаштары менен аябай мындай камыр-жумур болуп, дайыма шайлоочулардын үнүн угуп, жакшы иштешти. Абдан жигердүү иштеди. Жогорку Кеңеште өзүнүн абдан мындай салмактуу орду бар. Мурда Тышкы иштер министрлигинде иштеген, келечеги абдан кең. Ошол кээ бир округдарга барсаң айтып калышат да, ай ата биздин депутат уят болбодубу, бизди уят кылбадыбы, жер кыратпадыбы деп. Жылдыз Таалайбек кызы тескерисинче өзү эли, өзгөчө нарынга тынбай каттады. Нарындыктар сыймыктана турган, келечектен көптү үмүттөндүргөн мыкты бир мекенчил кыздарыбыздын бири. Сондуктан мен ойлойм, Жылдыз Таалайбек кызынын Кыргызстанга, анын ичинде нарынга кыла турган кызматы али алдыда. Жаш, энергиялуу, билимдүү, мындан артык дагы эмне керек? Элге жакын болуш керек, элдин маселеси менен ошо чуркаш керек аркасынан. Себеби биз эми агитация маалына барганда деле, депутат алганда ошо биз деле элге убада бергенбиз да. Сиздердин көйгөйүңүздөрдү чечип беребиз, силердин үнүңүздөрдү жеткизип беребиз деп. Ошо бардык айткан нерсе аткарылыш керек деп ойлойм. Айткан сөзүнө туруш керек да.